Саламатсыздарбы, кабарлардын күндүзгү чыгарылышы менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолаева. Кыргызстан боюнча бүгүнкү күнгө карата биометрикалык маалымат тапшыргандардын саны 1,5 миллионго жетти. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Ошондо өлкө боюнча бул өнөктүккө катышууга милдеттүү адамдардын 40% тапшырды. Мындан сырткары Орусиядагы мигранттар үчүн атайын жабдыктар жөнөтүлдү. Жалпысынан өлкө боюнча бул өнөктүккө катышууга милдеттүү 3,884,270 киши бар. Кыргызстанда долларлашуу 60%га жетет. Бул тууралуу бүгүн эксперт Максатбек Ишенбаев билдирди. Анын айтымында чет элдик валютаны өлкө экономикасында пайдалуу көрсөткүчү жогорку бойдон калууда. Иш жүзүндө бардык ири иштер долларда жасалат. Долларлашуу Кыргызстандагы экономикалык жана саясий кырдаалдан жана башка факторлордон көз каранды, дейт эксперт. Ош шаарындагы дарыканаларда дарынын баасы бирдей эмес. Бир эле дарыдан 30 сомдон 100 сомго чейин айырмачылык байкалат, дешет шаар тургундары. Каражаттар түрдүү баада сатыларын сатуучулар да моюндашат. Муну алар дарыларды ар башка фирмалардан ар кандай наркта сатып алышары жана кеткен чыгымдары менен түшүндүрүшөт. Бул абалга тиешелүү мамлекеттик кызматтар кийлигише албайт. Себеби жеке менчик дарыканалардын нарк саясатын көзөмөлдөгө мыйзам жол бербейт. Дары-дармек бааларын көзөмөлдөө жолдорун кабарчыбыз Назгүл Ахунова иликтеп көргөн. Аваскан Артыкова Ош шаарынын тургуну. Анын 3 жылдан бери саламаттыгы жакшы эмес. Ошол себептүү күн алыс дары-дармек алып турат. Андыктан өзү пайдаланчу дарылардын баасын жатка билип калган. Ошондуктан дарыканалардагы баадагы айырмачылыктар көп байкалат, дейт ал. Анын айтымында шаардагы дарыканаларда дарылар ар кандай баада сатылат. Бир дарыны өзүбүздүн аптекадан башка сенада алам, нар жака базар жака түшсөм бөлөк сенада алам. 50 сомго чейинки айырмачылыгын билгем да. Берки азыр эми мисалы үчүн кальцийден алат, ошону 2 сом айырмасы бар, ошону билем. 5 сомдон алсам, өзүбүздүн аптекадан 7 сомдон алам. Ал эми штуктап сатылат да, эми ошо бир штугуна ошо 2 сомдон кошулат да анын. Бир штугуна. Анан беркинде нелерди алганда 100 сомдон 50 сомго чейин айырмасы деле болот. Ар дарыканада баалар түрдүүчө дегенди шаар тургундары да кошумчалашты. Аркыл баада сатылат дегенди дары-дармек сатуучулары да моюндашат. Себебин ар башка фирмадан түрдүү баада сатып алышканы жана кеткен чыгымдары менен түшүндүрүшөт. Бул деле базарный рынок да. Илгери управление бир сена коюп берет эле. Азыр дарылар ар түрдүү келет, Россиядан келет, Египеттен келет, башка жакта Украинадан келет, башка жактардан келет. Частныйлар ар бири өзүнүн сенасын коюшат да. Мындан сырткары шаар тургундары көпчүлүк дарыканаларда дары-дармектерге баасы жазылбайт дешет. Бул менен билбеген жарандарга каалаган бааны айтып, кымбат наркта сатылышына жүйө болуп жатканын кала тургундары айтып нааразы. Эми неге мындай айтсаң, эже ушундай деп эле башка бир нерселерди айтып, жоткотуп неметип коет. Биз анан кээ бирде мукураганда ала беребиз. Эми ошодон дагы эми пайда көрсө керек да, көбүрөөк эле пайда көрүп атышат. Бааны койбой билбегендер үчүн оозуна келген наркты айтат дегенди дары-дармек сатуучулары четке кагат. Болгону бааны жазууга убакыт болбой калышы мүмкүн дешет. Эми дарынын түрү көп да. Ар бир мисалы үчүн бир дарыдан эле количество 100 алышы мүмкүн, 1000 алышы мүмкүн. Анын бирөөсүнө сена коесуң, ар бирине сена коюп жармаштырып чыкпайсың да. Сатып аткан адам сенаны билет да. Биздин чыгармачыл топ дарыканалардагы нарктар көзөмөлдөнөбү деген суроо менен дары-дармек департаментине кайрылдык. Бирок алар абалга кийлигише албастыгын айтып интервью бере алышкан жок. Себебин жеке менчик аптекалардын нарк саясатын көзөмөлдөөгө мыйзам жол бербестиги менен түшүндүрүштү. Назгүл Ахунова, Айбек Ибрагим уулу, Ынтымак. Курманжандатка тасмасы Оскар сыйлыгына сунушталган фильмдердин акыркы жарыяланган тизмесине кирбей калды. Америкалык кинокомедия Оскар сыйлыгынын баш байгеси үчүн ат салыша турган тасмалардын тизмесин жарыялады. Тизмеге Австралия, Канада, Дания, Франция, Норвегия жана башка өлкөлөрдүн тасмалары илинген. Тасманын режиссеру Садык Шернияз өздүк Facebook баракчасына Оскар сыйлыгы үчүн жакшы аракет кылышканын, бирок ийгиликке жетпей калышканын жазды. Курманжандатка киносу дүйнөдөгү эң абройлуу деп эсептелген Оскар сыйлыгына көрсөтүлгөн 4-чү кыргызстандык тасма. Буга чейин Аталар керезе, Теңри жана Светакет тасмасы да көрсөтүлүп, бирок жеңишке жеткен эмес.
Германиянын Кельн шаарында 20 декабрда өткөн жергиликтүү каналдын Das Super Talent аталышындагы шоу долбоордун финалына кыргызстандык бийчилер Атай Өмүрзаков менен Тумар бий тобу катышты. Буга чейин маалымдалгандай, ушул жылдын 27 сентябрында аталган шоунун биринчи туруна жалпы көрөрмандар менен калыстар тобун таң калтырган кыргызстандык бийчилер дароо эле финалга жолдомо алышкан. Ал эми финалдын жыйынтыгы менен бийчилер 4-орунга ээ болушту. Жаңы жылдан тарта мамлекеттик мекемелерде милдеттүү таңкы көнүгүүлөр киргизилет. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт агенттигинен билдиришти. Демилгечилердин айтымында таңкы көнүгүүлөр адамды чыңалтып, ден соолугун жана иштөөсүн жакшыртат. Советторунда, фабрика, заводдордо, ишканаларда массалык көнүгүү жасалчу. Бул 10-15 мүнөт убакытты алат. Азыр баары сааттан кечке компьютер алдында отурат. Мындан улам кызматкерлер ар кандай ооруларга кабылууда, дешет агенттиктин өкүлдөрү. Быйыл мектептерде кийинки жылы мамлекеттик ишканаларда киргизилген таңкы көнүгүүлөр кийин жеке компанияларда, базарларда жайылтыларын кошумчалашты демилгечилер. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул эле маалыматты ынтымак чекит КЖ сайтынан да окусаңыздар болот. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.